Мени кече 3-күн окууга барганда завуч айтты, сен эгерде бул мектептин тартиби жакпаса, мичириңди өтүп ал деди. Анан видео тарткан кызды кысымга алышыптыр да. Сен эмнеге тартасың, эмне чыгарасың деп. Биздин класска биринчи эле киргенде бир кыз менен айтышып кетти, эжекечи. Анан айтышып кеткенден кийин мага бир бала тишип карандашым алып кетип калды. Анан эжеке айтсам, эжеке көңүл бурбай койду агачы. Анан кийин барып ошол баладан карандашымды алып келе айтсам, кызы мага сөгүнүп кыйкырды. Сен эмне бул жакта жүрөсүң деди. Ишин канча десем, апасы кыйкырды, эмне кылып жүрөсүң, сволочь деп үй бүлөм асылып кетти. Анан эжеке оозу карап сүйлөң, мен үй бүлөм асылбаган деп кыйкырышып кетти. Анан отурсам эле бепаста келип уруп баштады. Артынан кууп жүрүп, анан ошол бойдон үйгө келип, апама эч нерсе айткан жокмун. Сиңдим атама айтып коюптур, апама кошунам айтып коюптур да. Ошондон кийин апам видеону кече көрүптүр. Анан ошондо мектепке барды. Анан урган эжеке ошо 3-күнү акыркы сабак ошонун сабагы болчу да, мени коридорго алып чыкты дагы. Бул жерде менин да күнөөм бар деп айтып кой деп мага жалынды эжеке. Эжеке мен эмнеге айттым десем, экөөбүз тең ачуулукка алдырып койдук, апаң келсе ошентип айт деди. Анан кийин видеону өчүрүп кой деди эле. Эжекеге айттым, эжеке бул видео тартып калып кетип турган, эмнесин өчүрөм дедим. Десем, эжеке кайта эки жака жүгүрүп мындай мага жалынып жүрдү да. Анан ошо урган күнү эле 23-майда үйүмө келип, мен бир шапалак эле урдум кызыңызды деп апамды кучактап ыйлаган, кечирим сурап. Анан апам эмне айтпай жүрүң деп мага дагы айтты. Атам кыжалчыгы менен жүргөн болчу апамчы. Айткан жокмун ошого. Биз Сузакка ошол эжеке менен апам болуп суракка барганбыз. Ошол бирок бул жакка кайтатып эле өзүмдү жоготуп койдум да, калтырап, көзүм кармашып, эсим алып калыптыр. Анан апам бул жакка алып келип, сразу жаткызды.